Саламатсыздарбы, урматтуу спорт шпоздору, эфирде тайма спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылыштан улуттук алыш күрөшү боюнча Нокен районунун акиминин кубогу үчүн экинчи эл аралык мелдештен тартылып алынган тасмалар менен тааныша аласыздар. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана спортчулар. Бүгүнкү Нокен районунун акиминин бел боо алыш күрөшү боюнча ачык кубогун ачык деп жарыялайм. Бүгін мына Кудайым буйрса ушу Нокен районунда бир күндө айыл өкмөтүндө ушу алыш күрөш боюнча мелдеш болуп өтүп атат. Бул былтыркы жылдан бери ушу районубуздун акиминин кубогу деп жыл сайын салтка айландыра турган эл аралык мелдешти уюштурганбыз. Бүгүнкү мелдешке 500дөн ашык ушу балбандарыбыз келип катышып отурат. Мунун да бир өзгөчөлүгү бул эл аралык мелдеш болгондугуна байланыштуу. Bizde мына коңшу Өзбекстан Республикасынан 100дөн ашык балбандар келди. Анан жалпы Кыргызстан боюнча ушу балбандар келип күч сынашып атат. Наманган менен Жалалабад. 2 бал Өзбекстанга. 2 бал Өзбекстанга. Есеп. To'xta. 2 pay teng bo'ldi. Ketdi 10 sekund. 10 sekundda olsa. Yasab. Qirg'iziston. Men буга жакшы даярданып, Өзбекстандан кыздар келет деген Өзбекстан намысын коргойм деп, Өзбекстанды кызды деп келгем. 2000 сом. Кудайдын буйругу болуп, Өзбекстандын кызды уттум. Мен Тосколдон болом, Нокен шайдандан. Мына жерде şu күрөштүн дайынын угуп, жерге келдик. Биз да жаш убагында кичте күрөшүп жүргөнбүз. Мына Аллага шүгүр, ушунча заманыбыз тынч экен. Мына мамлекет өкмөт башчыбыз райондун акими ушундай күрөштү уюштуруп бериптир. Алла разы болсун. Мына şu күрөштөр, ушундай күрөштөр улана берсин. Элибиз тынч болсун, күрөштөр болсун, күрөш тынч өтүп, кырсыксыз жакшы өтүп кетсин. Аллаху акбар. Men şu güreş boyunca alış güreşte kança köp yerlerge vardım. Leyleke çeyin barıp güreş turgan palvanlar. Hazır hem bir yerde güreş degenden geldim. Şu hakem şu güreşte uyuşturup bergende çok rahmat aytam. Özbekistan. Жалалабад менен Наманган. Farqlari. Yasab. Toskala Teleskop'dan geldim. Şaydan Gökbet'i Karayt. Alış güreştege bu ilgeride bol kelgen nerse, bu görüşül jerde uyuşturup atkarken gelip köylü otabız. Abdan jakşı şunday uyuşturular köp bolsa, bizge şunday kozu suluğu kalayыбыз, aman bolayız, tinç bolayız, elinizde kut bereke iman edip ketmesin subhanallah. Yasab. Бүгін айыл өкіметі Қыпчатал айылында бел болу алыш көші өтіп атат. Мәке біздің президенттің жарлығымен ушул екі мамлекеттің madani iş-çaraları, jana ошондой эле манекей улуттар арасынан ынтымак, улуттук идеология бул. Бүгүн Намангандан келишти, бүгүн Аксыдан келишти, Карадариядан келишти, Намангандан жалпысы манекей
20 жақты паланы келішті, анын арасында қыз келіндер дағы бар. Бүгін күреш аябай жақсы деңгейде өтіп жатады. Сөйтіп Алла Тағала майке бізге ауа райындағы погодадағы аябай жақсы болып беріп жатады. Ел маңайы жақсы. Мен разышын білдіретін біріншіден үшін Нокен районының әкіміне, елге, Қыпчақталы еліне, ошондай эле Бүргөндү айыл өкмөтүнүн башчысына септен ушундай ынтымакта жакшы иш-чаралар өтүп жатат. Biz bunu былтыр уюштурганбыз, Кыпчакталы айылдын жаштары. Уюштуруп, жаштарды спортко үндөп, эки жактан чакырып, Кыргызстан, Булуң Мурчундан, Өзбекстандан чакырып, şu айылдын жаштарын тааныштырып, достук мамилесинде уюштурганбыз. Былтырдан бери өтүп атат. Быйыл дагы быйылкы эме былтыркыдан да жакшыраак өттү. Анан ушундай жакшы демилгелер жакшы башталат дагы 1-2 жол өткөндөн кийин токтоп калат да. Силерде андай максат? Жок, биздин максатыбыз жакшы. Жылыга өткүзөбүз деген Кыпчакталы айылынын жаштарынын ынтымагы Кудай кааласа жакшы. Муну токтотпойбуз деген үмүттөбүз. Андан кийин дагы такай Кудай кааласа аман болсо, Кудайым ден соолук берсе, жылыга өткүзүп турганы ниеттенгенбиз. Нокен районунун акиминин кубогу уже традиция болуп калды. Быйылкы уже экинчи жолу мындай чоң мелдеште өткөрүп жатат. Нокен районунун акимине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип элди чогултуп, ушундай жакшы шаан чөкөт оюндарды, элдик оюндарды берип, ушунчалык чоң масштабта мелдеш өткөрүп жатат. Дайыма ошо иштерине ийгилик каалайбыз. Ушундай жетекчилерибиз көп болсун. Дайыма ошо элди колдоп, мындай айтканда чоң ушундай мелдештерди өткөрүп жүрө берсин. Эми болсо, урматтуу спорт күйөрмандары, сиздер менен бирдикте улуттук алыш күрөшү боюнча Нокен районунун акиминин кубогу үчүн өтүп жаткан экинчи эл аралык турнирдеги 70 килограммдык салмактагы балбандардын финалдык таймашын биргеликте көрө турган болсок, булар күрөшүп жаткан балбандар Айбек уулу Шернияз, ал ак көйнөкчөн, ал эми анын атаандашы Хамдамов Муратжан Өзбек Республикасынын Наманган шаарынан. Буга чейин урматтуу спорт күйөрмандары, сиздер кыз келиндер арасындагы жана сейил күрөшүн, ошондой эле аксакалдар күрөшүн көргөнсүздөр. Эми болсо 70 килограммдык салмактагы балбандардын финалдык таймашы Өзбекстандык Муратжан Хамдамов улуттук алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону. Мына урматтуу спорт күйөрмандары, бул беттешүүдө Жалал-Абад шаарындагы Ички иштер министрлигинин өзүнчө ротасынын кызматкери Айбек уулу Шернияз жеңишке жетишип 70 килограммдык салмакта биринчи орундун ээси болду. Бул белдеште биздин балбандарыбызды, күчтүү балбандарыбызды сборныйга кабыл алабыз. Мына жакында Өзбекстанда чоң эки мамлекет ортолугунда студенттер арасында чоң мелдеш болуп атат. Ал жака дагы ушул жерде күрөшкөн палвандар бар, палван кыздарыбыз бар. Буюрса алдыда дагы Өзбекстанда май айынын аягында Азия чемпионаты болуп атат алыш күрөшү боюнча. Ага дагы ушул жерде Кыргызстан курама командасынын палвандары күрөшүп жатышат. Палвандарга дайыма ушундай колдоолор болуп турса, ошо эл арасында мындай жетекчилерибизден колдоолор болуп турса, биздин палвандарыбыз, спортчуларыбыз мамлекеттин желегин бийик көтөрүп, желбиретип, чет өлкөлөрдө биринчи орундарды алат деген чоң тилектебиз. Эми болсо, урматтуу спорт күйөрмандары, Нокен районунун акиминин
kubok üçün ötüp жатқан alış güreşi boyunca ekinci el aralık turnirde 80 kilogrammdıq salmaqtagı balbandardın finaldıq taymaşı bular Eldiyar Seksenbaev Suzak rayonuna karaştı Karadarya ayılından Eldiyar alış güreşi boyunca dünönün 2 jolku çempiyonu Alemi anın atandaşı Şarşenalı ulu Madanbek Aksı rayonuna karaştı Aksu ayılından Madanbek Bütkül düynölük köçmөндөр oyunlarının jеңүүчүсү ошондой эле жакында улуттук алыш күрөшү боюнча Кыргызстандын биринчилигинде чемпион аталган. Мына бул жерде азыр ортодогу калыс дүйнөнүн чемпиону Элдияр Сексенбаевга 2 упай ыйгарды. Ортодогу калыс жөнүндө айта турган болсом, Турсун Пулатов Бахадыр Өзбек Республикасынын Наманган шаарынан. Урматтуу спорт көрөрмандары, бул беттешүүдө упайлардын артыгы менен Элдияр Сексенбаев жеңүүчү болду. Азыр kız келиндерди сыйлоо аземин сиздер менен чогуу көрсөк. Мелдеште чемпион болду. Birinci orunda 65 tane salmakta diplom menен Zairova Safiya Bazarovan Kutuktoo үчүн Нокен район hakimi Талайбек Ишенбеков куттуктап жатат. Кожалар. Hareket. Эми болсо урматтуу спорт көрөрмандары, сиздер менен эң оор салмактагы балбандардын финалдык таймашына назар салып турган болсок, булар Хабибуллаев Курманбек Сузак районуна караштуу Карадаря айыл өкмөтүнөн, ал эми анын атаандашы Койлиев Имангазы Жалалабад областык ички иштер башкармалыгынын кызматкери. Кара кийимчен бул Хабибуллаев Курманбек. Урматтуу спорт көрөрмандары, беттешүүнүн алгачкы ирмемдеринде Койлиев Имангазы эң оор салмакта чемпион аталды. 70 кг birinci место. Айбекулы Шернияз, Аким, Нокен район, Талайбек Ишенбеков куттуктады. Kolçaylar, oşuna ile 20.000 som birinci orunga. 18 geçesler. 80 kilogram. 80 kilogram. Üçüncü место. Bürgönünün kulunu. Palvan. Mamasal Palvan. Geliniz. Masalga. Famila. Tursunbayev. Özbekistan. Sıra suretka çıkıp. 80 kilogram ikinci место. Şarşenalıoğlu Madanbek. Mayısı şarın meri. Nurlan İsmadoviç. Koçalar. Sıra suretka çıkıyoruz. 80 kilogram çempiyon olup 80 bayi Eldiyar. 80 bayi Eldiyar'da kutluklar için ben bu terge birinci orunda Talay Ишенбеков. Нокен район hakimi. Суретка çıkıyoruz сразу. Uğur Salmak 3. orun. Uğur Salmak 3. orun. Alımcan Ulu. Topçu. Arslan Bek. Kaf Zahir. Geliniz.
Brigada aylık mıtı. İkinci orun. Habibullah Kurmanbek, Sakaldaylık mıtının. Sakaldaylık mıtı geliniz. Geliniz. Koçalar. Sakaldan geldi, Sakaldan. Sakaldaylık mıtının başçısı. Koyuluyor Kumanazı. Ha. Geçiriz. Koçalar. Koyuluyor Kumanazı, bugün Satronik, Uvede'nin. Ha. Негізінен мелдеш өте күшті деңгейде өтті. Өзбекстан, Кыргызстан, Булуң бурчунан спортсмендер, спортчулар келишти. Ошол күрөштү уюштурган Нокен районунун акимине, Бүргөндү айыл өкмөтүнө, Кыпчактуу айылына чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Ошол бул жерде жакшы болду. Сапендиктер да күчтүү болуп, 80 килограммда биринчи месте болду. Эң урматтуу спорт каармандары, абсолюттук категориядагы беттешүүгө назар салып тура турган болсок, мында баш байгеге коюлган тайды жеңип алуу үчүн Муратжан Хамидов Өзбек Республикасынын Наманган шаарынан, ал эми анын атаандашы Шаршеналы уулу Маданбек Аксы районунун Аксу айылынан. Мына ушул балбандардын кимиси бул беттешүүдө жеңип чыга турган болсо, ортого коюлган тайды жеңип алат. Негизинен алганда эки балбан тең. Дүйнөгө белгилүү балбандардан атап айта турган болсок, Муратжан Хамидов ак көйнөкчөн, бул алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн, Азиянын, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү. Ал эми кара түстөгү Шаршеналы уулу Маданбек жөнүндө айта турган болсок, Маданбек бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү. Бул беттешүүдө жеңишке жетишип, ортого коюлган тайдын ээси болду. Абсолютно чемпион болуп, бүгүн Аксы кергисенген Шаршеналы уулу Маданбек чемпион болду. Жаштар чогулуп, Кыпчактагы эл чогулуп, тайса берди. 2 сөз Талайшембек шантташып койсоңуз. Урматтуу мелдештин катышуучулары, мына эртең менен башталган мелдешибиз аябай кызуу жүрдү. Бардык калыстарыбыздагы калыс таразалап жакшы мелдеш болуп өттү. Мына ушу биздин Кыпчактаган жаштарынын койгон байгеси, мына өзүбүздүн балабыз жеңишке жетип, ушу тайдын ээси болуп отурат. Мындан ары дагы ушу биздин балбандарыбызга, бизге келген конокторубузга ден соолук, мындан да жакшы даярдыктарды көрүп, Кудай буйрса ошо дүйнө жүзүндөгү олимпиадаларда ар бир мелдештерде Кыргызстандын желегин желбиретип, бийик жеңиштерге жетип жүрө бериңиздер. Аны эсеп тайды өз колуңуз менен тапшырып коюң. Аким, ай башлар. Өзүңөр. Өзүңөрдүн призиңер. Колчоолор. Сүрөткө чыкпа, сүрөткө. Бу тайды бергендер кошо сүрөткө чыкпагыла. Жада кимдер бар эле, спонсорлор. Келсеңер сүрөткө чыгып алат. Тайды бергендер менен, Бүгүнкү күндө мелдешке даярдык абдан катуу болду. Өзбек коңшу өлкө мамлекетибизден Өзбекстандын балбандар чыкты. Өтө жакшы күрөш болду. Абсолют чемпионду, бүгүн чемпион болдум. Өтүү деңгээли кандай болду? Аябай жакшы деңгээлде өттү. Анан эми кандай мелдештерге даярдык көрүп атасыз? Кудайым буйруса 25 май Азияга бел болуп алыш күрөшүнөн Азияга 80 килограммда беттешем. Урматтуу спорт каармандары, сиздер бүгүнкү таймаш спорттук көрсөтүүсүнөн алыш күрөшү боюнча Нокен районуна караштуу Бүргөндө айылында болуп өткөн эл аралык мелдешке назар салдыңыздар. Ушуну менен таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады.
Бүгүнкү программаны эфирге алып чыккандар, көрсөтүүнүн автору жана алып баруучусу Маматкадыр Маматалиев, тасмага түшүргөн телеоператору Бекболот Иманалиев, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып, чыңден соолукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.